Ассаламу алейкум туугандар. Бүгүнкү видео азыркы тартайын деп аткан, чыгарайын деп аткан видеом гепатит Б'нын таркалышы боюнча кандай болуп таркалат. Ошол жөнүндө айтып коеюн дедим. Гепатит Б бүгүнкү күндө эң айтып өткөндөй мурдагы видеолордой вакцинация придумали. Буга уже мындай өтө опасный деле оору эмес, мындайча айтканда. Бирок аябай живучий ушундай болуп таркалып атат. Мунун бирден бир таркашынын биздин өзүбүздүн гигиенада болуп атат да, биринчилерден. Гигиенада эмнеден? Зубной щеткадан, лезвиядан, ошогон личный гигиенабыздан жууп атат да. Если, допустим, биз лезвияны алып турган болсок, эми эркекпиз да, аялдар деле колдонот, эркектер айтып кете турган нерсе. Если лезвияны бардык эле туугандарыбыз колдоно берет келгендечи, баарын айтып түшүнтө албайбыз да, лезвия көрүп калса эле. А если ошол лезвия бир жерде кырылып атып, кесип ала турган болсо, ушул жерин айтып кое турган. Кесип ала турган болсо, ошол жерде каны калып кала турган болсо, биз лезвияны ырткан күндө да бер жакта калды да. Калган ошондон баштап анан каплясы эле, бир эле каплясы, мындайча айтканда 2 жумадан 6 айга чейин жашайт. Биз эми 1 айдан кийинби, 2 айдан кийинби ошол жерин кырып атып, бизге тие турган болсо, контакт болгондон кийин обязательно бул передаваться этет. Анан гепатит Б сухой жарда, мындай духовкага салып күйгүзгөндө 160га кое алып 1 саатта өлтүрөт. Маска барганда атайын отургузуп алып айтат да 1 саатта өлөт. Ал эми кайната турган болсок 60 градуста 10 саатта. Элестетип болобу эмне деген? 10 саатта. Анан бул жууп аткандын бирден бир себептери мына ГСМде, лабораторияларда, региондорго мен кан тапшырганда почти 1,5 литр эле алат да, бир алгандачы. Ар кандай жерлерден бар алдырып жүрөм. Ошол жерде көрүп атам да, основном государственный поликлиникада бир перчатка менен канча киши келсе ала берет эле. Азыр деле ошондой эле. Шаарда кичине оңолуптур. Анан ошол жерден бир перчатка менен 10 киши болсо 10 кишини деле ала берет. 20 киши болсо 20 киши. Чач алган жерде бир лезвияны ыргытат дагы өзүнүн эмеси калат, станогу. Ошондуктан баары бир зубной ар бир эметкениңерде требует этишиң керек да, чтоб ыргытып башканы коюш керек. Анан сураш керек, сухой жаровнясы барбы, хлор барбы, обработка кылып аткан. Ушулардын өзүбүздүн эле гигиена бул, өзүбүздүн эле гигиена болгон үчүн ушундай аябай чоң эмеге көйгөйгө алып келип атат да. Простое население ушундай айтылган эме жок болуп атат, информациячы. Гинекология жактан барганда аялдарга, ал жактан дагы өтө опасность. Ошондуктан бул жерде айтып кете турган нерсе, региондордо активисттер, жарандар, санэпидстанция ушулар иштеш керек болуп атат. Ушулар баягы тааныш, билиш, кумовство дегендей болуп, анча дальше кетпей калат да. Ошондо ушулардын баарын жок кылса, өз элинен өзү эле жок болуп кете турган оору бул. Өзүнөн өзү эле вакцинаны ошон үчүн айтып атабыз да, давайте ошону бир вопрос, гепатиттер чогулайлы, вопросту коелу, вакцина киргизсин, дальше не будет распространяться. Бирөөсүн бул гепатит Б деген бул мындайча айтканда эме да, асан үсөн да. Бул гепатит Д өзү постепенно барып, биз ошо кыргыздар ошого жеткизип коюп атабыз. До конца жатабыз да, ооруп калсак, тиги көз ачып карабыз, бул табып карабыз, кыргызчылык, муздакка, ысыкка, суукка салды, тамырчы, булардын баары лечение болбойт. Булар вообще лечение кылбайт. Булар только усугубляет. Сопутствующий башка оорулар да чыгат. Жүрөк оорусу, боору ооругандан кийинчи. Ошондуктан кыргызчылыкты бүттүгүн токтотуп, дароо ичеринин астында только под оригинал эмес, оригинал, индийский препараттар аябай көп, эч ким текшерген жок. Биздин Минздравда текшерип айткан жок, бул мынчанчы эмеге соответствует, сертифицированный деген мен көргөн жокмун. Индиядан алып келип эле берип атат. Алар кантип жасап атат, эмне кылып атат? Ошондуктан именно ал ичеридин астында проконсультироваться оригиналдар менен, анан врачтар менен сүйлөшөрдүн астында, пускай силерге гарантия берсин, бүгүнкү күндө ооруп аткан гепатиттер сурагыла, гепатит Д'ны обязательно, гепатит Д болуп ооруп атканда бул дарысы жок да,
Бүгүнкү күндө бунун дарысы жок. Бир эле дарысы бар, интерферон. Аны кымбат болгондуктан биздин население көтөрө албай атат. Ошондуктан сураш керек. Буну мен азыр ичип аткан болсом, аны ичип аткандагы бир азыр врачтар айтат, бири-бирине мындай передавать этип, бул Индиядан алып келет деп телефондорун берип, колдорунан бери кармап жетелеп барып жөнөтөт экен. Ошону токтотуш керек. Өзүбүздөн баштасак, биз өзүбүздөн баштасак эле нарсага өзүнөн өзү кете бере турган нерсе. Ошондуктан бул эми Кыргызстандын чоң көйгөйү бүгүнкү күндө. Буну карабай коюшка мамлекет дагы, башка здравоохранение дагы, активисттер, коомдор келгиле чогуу буну жеңе турган, башка развитый страндарда жеңип атат. Биздин гана ушундай Средняя Азияда ушундай тааныш билиштердин аркасынан ушул жеңилбей келатат. Жөн эле жеңиле турган дары эмен ооруну биз чоң глобальный кылып айлантып атабыз да. Мындай кете бере турган болсо, взрослый здоровый население почти постепенно бир определенный убакыттан кийин жокко чыгат. Ошондуктан жардам беришиңиздерди суранам. Ар бириңер бөлүшүп, дальше бөлүшүп мен өзүм билгенимди айтайын. Өзүм боюнча дагы бир интернетке чыкканда тааныштырып кетем, Кудай кааласа. Ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракатух.